Assalamu alaikum, 3 balabız var. Wa alaikum assalam. Kүйөөм 3-4 жылда 1 айга келет Россиядан. Кышында дагы кеткен. Мен жаңжал чыгардым. Кетпейсиң, балдарды карашып бирге чоңойтобуз деп. Айтпай кетип калды. Өчөшүп такыр кабары жок. Ошентсе да баары күйөөм тарап. Кызмат кылып отурбай апамын үйүнө келе бердим. Өмүрүм ушинтип өтөбү деп ыйласаң, эрсиреген жаман катын экенсиң деп урушушту. Жоомду сурап, ажырашсам күнөөкөр болбоймунбу? Туугандар, акыркы күндө Алладан коркуу, ахиреттин пикири, имандын алсыраганынын себебинен көп зулумдук болуп атат. Жүрөктөрү тынчыбайт. Жашоого береке болбойт, тапканың эч түтпөйт. Бирөөнү какшатып, эч качан рахат таппайсың. Бирөөнү басмырлап, ыззат таба албайсың, билип кой. Бирөөнү кордоп, авторитет табам дегенчи, ал эшектин акылы. Жок да алда. Бирөөнү кордоп эч качан ааламда бирөөнү кордоп иззат тапкан эмес. Ошо шише карап туруп, Алла Тааланын берген перзент улуу Алланын неаматтары. Буга шүгүр кылып, чогуу багып, чогуу чоңойтуп, Алланын белеги. Акча колдун кири келет кетет. Бирок бала каяктан? Кыргызстанда иштесең деле болот толтура эле. Бирок мындай кылган туура эмес да. Анан кийин бул ыйлап, 3-4 баласы болсо, ысык жан болсо, ар бир адамдын, эркектин дагы, аялдын дагы Алла Таалам жаратып койгон, коюп койгон кумар, ысык жандык деген, талап деген, рахат деген нерсе бар да. Айвандарда деле бар да, алчы. Ана мынандай кылып урушаган, эрсиреген жаман катын, бул таптакы туура эмес. Ушундай сөз айткан өзү Алла Таала наразы боло турган сөз. Шайтан сүйүнө турган сөздөрдү айтып алып жүрөт да, сүйүнүп коюп. Мындай дебеш керек. Ошо иншалла мындай азыр акыркы күндөр өтө көп болуп кетти. Эркектерге дагы, аялдарга дагы. Эркектерден көбүрөөк зулумдук болуп атат. Мындай кылып, раз үйлөндүңбү, жакшы кара. Пайгамбарыбыз айткан, Алланын аманатын алып атасың, үйлөнгөндөчү. Кабыл алдым дедиң го, никедечи, эсиңдеби? Алланын аманатын кабыл алдың. Кимдин аманатын? Алланын аманатын кабыл алдың. Кыянат кылма, жаман болосуң. Алланын аманаты бул. Алла Тааланын берген бакыт менен алхамдулилля, бир күн ток болуп, шүгүр кылып, бир күн ач болуп, сабыр кылып жаша мына. Муса пайгамбар аялы менен 10 жыл ушундай жашаган. Кандай деген пайгамбар өмүр бою. Ошон иншалла мындай кылбаш керек туугандар. Эртеге бул кайтар дүйнө, бала чакаңдан көрүп каласың. Ошон үчүн аманатты алхамдулилла Алла Тааланын бергенине 3-4 бала бар экен, 3 бала бар экен. Жакшыракай буларды эме кылыпчы. Анан акыркы күндө мындай 2ден 3төн 4төн алып үйлөнүп, анан кумарын кандырып бир айдан кийин кайра таштап коюп, кордуктар да көбөйүп кетти, таксырлар. Алла үчүн кайрылып атабыз, таксыр. Мындай зулумдук кылбаңыз. Кичине напсыңыздын кулу болуп, напсыңыздын кумарын кандырыш үчүнчү бирөөнүн кызынчы андай тебелебеңиз. Мейли алсаңыз алыңыз, жакшы карап, жакшы багып, Алладан коркуп, адилеттүү карай алсаңыз, башкара алсаңыз, үй бүлө курган, бирөөнүн кажетин бүтүргөн, бирөөнүн рахатын бүтүргөн, ушундай алсаңыз мейли. Атаксырын токтомдон оюн үчүн напсы калып тургандар, өзгөчө мына динге келип аткандардан дагы. Анан кайра талак берип ажырап, тамаша кылбаңыз, таксыр. Ушундай бир ооруга чалдыгып калышыңыз мүмкүн да, ачыгын айтып коеюн да. Капа болбосоңузчу, Ал кийин кайтарыш кыйын болуп калат анда. Кудайым сактасын иншалла.